Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар, кутмандуу күнүңөр менен биология сабагынан жалпы республикалык тестирлөөгө даярдануунун биринчи сабагы. Бүгүнкү жаңы тема жандуу организмдердин мүнөздөмөсү деп аталмакчы. Сабактын жүрүшүндө силер биология илими жөнүндө билесиңер жана тирүү организмдердин жансыз табияттан өзгөчөлөнгөн касиеттерин айырмалайсыңар. Биология деген аталыш гректен биос тиричилик жана логос илим деген сөздөрүнөн келип чыккан. Демек, тиричиликти үйрөнүү деген маанини камтып турат. Биология терминин илимге 1802 жылы бири-бирине байланышсыз түрдө француз окумуштуусу Жан Батист Ламарк жана немис окумуштуусу Триверанус илимге биринчи киргизген. Биология бул жандуу системалардын касиеттерин изилдөөчү илим. Биология илими жашоонун көрүнүшүнүн бардык формаларын жана деңгээлин изилдейт. Азыркы биология бул илимий изилдөөлөрдүн ар кандай багыттарынын дифференциацияланышынын жана интеграциясынын натыйжасында пайда болгон илимдердин жыйындысы. Ошентип, дифференциациялоонун натыйжасында ботаника бир нече бөлүмдөргө бөлүндү. Козу-карындар — микология, моктор — бриология, эңилчектер — лиханология, балырлар — алгология. Өсүмдүктөрдүн түзүлүшүн морфология изилдейт. Генетиканын бөлүмдөрү болуп, жалпы генетика, молекулярдык генетика, радиациялык генетика, популяция генетикасы жана жаныбарлар жана өсүмдүктөрдүн генетикасы. Биологиянын ролу жыл өткөн сайын биологиялык билим адамзаттын алдында турган көйгөйлөрдү чечүү үчүн барган сайын маанилүү болуп баратат. Азыркы учурда биология жашоону анын ар түрдүүлүгү менен карап чыгууга гана эмес, ошондой эле кеңири практикалык колдонууну табууга мүмкүндүк берген өз ара байланышкан илимдердин комплекси болуп саналат. Биологиянын ар кандай тармактарында жасалган ачылыштардын аркасында эффективдүү дарыларды чыгаруу мүмкүн болду. Дарыгерлер мурда айыкпаган көптөгөн ооруларды аныктоону, айыктырууну, алардын алдын алууну үйрөнүштү. Жердин асылдуулугун жогорулатуу жана өсүмдүктөрдү зыянкечтерден коргоо үчүн биологиялык ыкмалар иштелип чыккан. Селекциянын методдору жакшырды. Алар жаныбарлардын жаңы породаларын жана керектүү касиеттери бар өсүмдүктөрдүн сортторун өстүрүүгө мүмкүндүк берет. Өндүрүштүн жаңы багыты биотехнология. Илимпоздорго жердин калктын тамак-аш менен камсыздоо маселесин чечүүгө жардам берет. Экология илиминин айлана чөйрөнүн абалын баалоо үчүн мааниси абдан зор. Акыры адамдар шашылыш иш-аракеттер планетабыздагы морт баланстын бузулушуна алып келиши мүмкүн экенин түшүнүштү. Адамзаттын эң маанилүү милдети цивилизациянын жашоосунун жана андан ары өнүгүшүнүн шарты катары биосфераны сактоо. Биология сыпаттоо илиминен чыныгы өндүрүштүк күчкө жана адамзат менен жапайы жаратылыштын ортосундагы мамилелерди куруунун илимий негизине айланды. Биологиялык процесстерди түшүнүү ар бир адам үчүн өзгөчө маанилүү болуп саналат. Тирүү организмдердин жансыз табияттан өзгөчөлөнгөн негизги касиеттери болуп, жандуу организм дем алат, азыктанат, зат алмашуу процесси жүрүп турат, дүүлүгөт, көбөйөт, өсөт, өөрчүйт. Жандуу организмдер клеткалык түзүлүшүнө карай 3кө бөлүнөт. Клеткага чейинки организмдер, буларга вирустар, клеткалык түзүлүшкө ээ эмес, жандуу жана жансыз жаратылыштын ортосундагы аралык форманы ээлеп турат. Экинчи прокариоттор, про чейин, карион ядро. Ядрого чейинки организмдер, буларга бактериялар, архейлер кирет. Ал эми эукариоттор, эу деген сөз чыныгы дегенди билдирет, карион ядро. Демек, чыныгы ядрого ээ болгон организмдер. Буларга өсүмдүктөр, козу-карындар, жаныбарлар кирет. Тирүү организмдер тамактануу тиби боюнча 3кө бөлүнөт: гетеротрофтук, автотрофтук, миксотрофтук.
Гетеротрофтук организмдер даяр азык заттар менен азыктанышат. Мындай тамактануу тибине жаныбарлар, козу-карындар кирет. Гетеро ар башка, трофе азыктанам деген сөздөн келип чыккан. Буга адамдарды киргизсек дагы болот. Чөп менен жана жаныбарлардын эти менен азыктангандыктан. Автотрофтук, авто деген жеке, өзүм дегенди билдирет. Трофе азыктанам. Керектүү азык заттарды өздөрү хемосинтез жана фотосинтез жолу менен органикалык эмес заттардан синтездешет. Азыктануунун бул тибине өсүмдүктөр жана кээ бир бактериялар кирет. Андан кийинки миксотрофтук азыктануу. Автогетеротрофтук тамактанууга органикалык эмес заттардан органикалык заттарды синтездөө менен бирге даяр азык заттар менен тамактануу кирет. Бул азыктануу тибине курт-кумурскалар менен тамактанган өсүмдүктөр, мисалы россиянка, непестен, венера чымынчысы, хламидомонада балыры жана жашыл эвгленаны киргизсек болот. Зат алмашуу деген эмне? Зат алмашуу бул организмде бардык биохимиялык процесстердин жыйындысы. Тирүү клетка айлана чөйрөдөн заттарды сиңирип, кайрадан чөйрөгө бөлүп чыгарып турат. Мисалы, адамдын клеткалары кычкылтекти, сууну, глюкозаны, аминокислоталарды, минералдык туздарды, витаминдерди алат да көмүр кычкыл газын, сууну, мочевинаны, сейдик кислотасын бөлүп чыгарып турат. Зат алмашуунун негизги кызматы болуп, клетканы курулуш материалдары менен камсыз кылып, клеткадагы келүүчү заттардан, аминокислоталардан, глюкозалардан, углеводдордон, липиддерден, нуклеин кислоталарынан үзгүлтүксүз синтезделип турат. Ал эми экинчи негизги кызматы болуп, клетканы энергия менен камсыз кылуу болуп саналат. Зат алмашуунун натыйжасында керексиз заттар бөлүп чыгаруучу органдардан бөлүнүп чыгып турат. Дем алуу бул кычкылтектин сиңиши жана көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышы. Сүрөттө көрүп турганыңардай, өсүмдүктөргө жана жаныбарларга дем алуу процесси боюнча тажрыйба жүргүзүлгөн. Тажрыйбанын натыйжасында көмүр кычкыл газынан улам суу булганган абалга келет. Өсүү деген эмне? Өсүү бул жалпы түзүлүш белгилерин сактоо менен организмдин массасынын жана көлөмүнүн чоңоюшу эсептелет. Ал эми өөрчүү организмдин закон ченемдүү өзгөрүшү менен жаңы сапаттык абалы келип чыгып, анын курамы жана түзүлүшү өзгөрүлөт. Бул кайталангыс багытталган закон ченемдүү өзгөрүү болуп саналат. Көбөйүү же репродукция организмдердин өзүнө окшош тукум калтыруу жөндөмдүүлүгү саналат. Дүүлүгү тирүү организмдердин сырткы жана ички таасирлерди сезүүсү, аларга тиешелүү жооп кайтаруусу же сактануусу. Дүүлүгү тарыхый өрчүүдө өнүккөн. Сүрөттө көрүп турганыңардай, жаныбарларда дүүлүктүү күчтөрдү кабыл алуу үчүн атайын көз, кулак, тери сыяктуу органдары бар. Ал эми өсүмдүктөрдүн россиянканы карап көрсөк, курт-кумурскалар россиянканын жалбырагына тийгенде өсүмдүк ийрилип, аны кармап калат. Кыймыл-аракет тышкы чөйрөнүн факторлорунун таасиринен улам өсүмдүктүн органынын ийилип өскөн кыймылы тропизм. Сырткы факторлор диффузиялык таасир этип, мурунку абалына кайра калыбына келүүчү кыймылдар настя деп аталат. Бул сүрөттө бир нече түрлөрүн көрсөңөр болот. Өзүн өзү жөнгө салуу ички чөйрөнүн курамынын жана касиеттеринин туруктуулугу гомеостаз деп аталат. Организмдердин ички туруктуулугун сактоо белгилүү процесстерди жөнгө салуучу органдардын ишине байланыштуу. Эгерде тышкы чөйрөнүн шарттары өзгөрсө, анда түздөн-түз органдардын функциясы өзгөрөт. Организмдин бул касиети өзүн өзү жөнгө салуу деп аталат. Чөйрөгө ыңгайлануу же адаптация. Белгилүү жаратылыш шартында ал чөйрөгө ылайыкташкан организмдер жашашат. Мында чөлдө өскөн өсүмдүктөрдү жана төөнү мисал келтирсек болот. Балдар ушуну менен сабагыбыз аяктап жатат, анда бышыктоо үчүн суроолорго көңүл бөлүп, жакшылап окуп чыккыла. 6 суроо камтылган, 6 суроонун баарын жакшылап түшүнүп,
жогорку деңгээлде жакшы жооп бересиңер деген ишеничтемин. Сабакка көңүл бөлгөнүңөр үчүн чоң рахмат. Кийинки сабактан учурашканча сак саламатта тургула. Жакшы эс алгыла.